Каракол шаарында өтүп жаткан 2 күндүк семинар тренингде катышуучулар бизнес идеяны иштеп чыгуу, маркетинг, каржыны туура пландаштыруу, салык жана бухгалтердик эсеп боюнча теориялык жана практикалык билим алышууда. Бул долбоор госсоцзаказдын алкагында министрлик социалдык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграциянын министрлиги боюнча госсоцзаказда ошол боюнча аткаруу долбоорду ишке ашырып атабыз. Бүгүн биз болсок ошо тренинг башталдык. Өзүңөрдүн бизнесиңерди баштагыла, үйрөнгүлө деген тренинг болуп атат. Тренингде эң мыкты биздин Бишкекте мыкты институт политики и развитияда иштеген Досалиев Руслан деген тренер алып барып атат. Анан бул эң башынан баштап өзүңөрдүн эмнеге шыгыңар бар, ошо шыгыңарды өнүктүргүлө, ошо шыгыңарга таянып туруп бизнести баштагыла. Целевой аудиториябыз майып адамдар, өзгөчөлүгү бар адамдар, анан улгайган адамдарды тандадык. Ошолор анткени себеби алардын жумушу көп болбойт, бизнеси көп болбойт, өзүнө өзү көпчүлүк учурда өзүнө өзү каржылай албайт. Бул жолу окууга 15 катышуучу тартылган. Алардын арасында өз ишин жаңы баштоону каалагандар жана буга чейин чакан бизнес менен алектенип жүргөндөр да бар. Семинардын жыйынтыгында ар бир катышуучу өзүнүн бизнес планын иштеп чыгып, аны сунуштайт. Өзүм мугалиммин, бирок эми ошол бизнес боюнча дагы өзүмдүн билимимди өркүндөткүм келип атат. Билимдүү иш жүргүзүү боюнча мен көп жаңылыктарды күтүп атам бул тренингде. Бизнести кандай өнүктүрүү боюнча азыр заман күндөн күнгө башкача нукта кетип атпайбы? Анан ошол бизнести кандай алып баруу керектиги мага кызыктуу болуп атат да. Ошол жөнүндө билим алгым келип атат. Мындай тренингтер мисалы үчүн биздин курактагыларга аябай эле маанилүү. Кааласа да каалабаса дагы менин курамдагы аялдар бизнес менен соприкасаться эткен да, кезигишип, бирок баягы кандай десем, алып сатуунун эле чегинде болуп, андан ары чыга алган эмес да. Анан ошону эми билимдүү өздөштүрүш керек болуп атат да. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, мындай семинар тренинг август айында дагы өткөрүлөт. Анда Ысык көл облусунун райондорундагы айымдар катышып, ишкердикти өнүктүрүү боюнча ушул сыяктуу окуудан өтүшөт. Мындай окутуулар жарандардын ишкерликке болгон кызыгуусун арттырып, жаңы жумуш орундарды түзүүгө жана үй бүлөлүк кирешени көбөйтүүгө өбөлгө болот. Айгерим Кубатбекова, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаарынан.